Ноокат районундагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында жеринен жергиликтүү калк менен жолугуп, тартип сакчылары көчмө жыйын өткөрүштү. Анда жумуш жоктугунан кылмыш жолуна барган, айрыкча жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу чараларын күчөтүү керектигин белгилешти. Ушул өмүр кыйылган балдардын алдында баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар. Кайдыгер болбойлук, эгерде балдар силердин араңарда мисалы ички жан дүйнөсү кыйналган болсо, ошол класс жетекчилерге жеткирип, ошол коомчулук өкүлдөрүнө жеткирсеңиздер. Жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн бардык ыкмаларды эске алуу менен натыйжалууларын колдонуу зарылдыгы белгиленди. Андыктан мектеп окуучулары жана ата-энелердин катышуусунда өткөн иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын, Ош облустук прокуратурасынын жана балдар иштери боюнча прокуратурасынын өкүлдөрү да катышты. Жоопкерчилик аз. Жоопкерчиликти аздыгынан сезүү нерсе жок. Кайдыгер карашат, бардыгы элечи. Биринчи да ата-эне өзү качан күчтүү болот, бала күчтүү чыгат. Ата-эне күчсүз болсо, бала алсыз чыгат. Бул өз болгон нерсе да. Темир тор артындагы балалык аттуу даректүү тасманы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы даярдашкан. Мектеп окуучуларына жана алардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн мааниси чоң. Тасмада мына ушунун баары камтылган. Адистер айрыкча алдын алуу чаралары маанилүү дешет. Ата-энелерибиз турмуш шартынын оордугуна мына миграцияга чыгып калып атат, балдар кароосуз калып кетип атат да. Ошондой бала эмес, көбүнчө ата-энеге акча керек болуп калды, бала менен байланыш өтө тыгыз азайып кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баланы биринчи орунга коелу дагы акча табыш, экинчи орунда баланы ушу жашынан ушу эс тарткандан баштап жакшы жолго башташ бул ата-эненин милдети да. Анан кийин мугалимдер, соц педагогдор жана башка кызматкерлер жолго коюп кетет деген сунушту айтам мен. Жыйында кылмыштуулуктун алдын алуу чараларынын натыйжалуулугу, мыйзамдагы жоопкерчиликтер тууралуу айтып беришти. Эгерде балдар кылмыш жасай турган болсо, биринчи кезекте баланын өзү жооп берет, тагдырына балта чабылат, келечеги бузулат. Экинчи мезгилде ата-энеси жоопкерчиликке тартылат, укук бузуу жоопкерчилигине тартылат. Аны менен чектелбестен, мына бизде практикалар өтүп кетти. Билим берүү мекемелеринин кызматкерлери тартиптик жоопкерчиликке тартылат. Жалпы эле облустун аймагында катталып жаткан кылмыштуулукту, үй бүлөлүк зомбулукту эң негизгиси ушул балдар тарабынан балдарга карата жасалып жаткан кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган. Ошондой эле ушундай иш-чара облустун аймагында ушул 7 районунун мамлекеттик администрацияларында өткөрүлсө мерчемделүүдө. Бүгүн мына Ноокатта өткөрүп жатабыз. Өткөн жумада Карасуда да өткөрдүк эле, ушул кийинки жумадан башка районго дагы чыгабыз. Иш-чарага ата-энелердин да катышуусу маанилүү. Балдардын күнүмдүк жүрүм туруму, бүгүнкү тарбиясы алардын кийинки келечегине таасир этүүсү азыртан башталат. 5 эле күн сабак окулса, 6-чы күнү кандайдыр ата-энелер үчүн иш-чара өткөзүш керек да. Ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, мугалим, ата-эне, окуучу. Эгер мугалим, ата-эне, окуучу күчтүү болсо, ал жерден тартипсиз балдар аз эле чыгат. Андан кийин мен ойлойм, бул жерде мисалы биз балдарды канчалык бош койсок, ошончолук деңгээлде балдар жаман жакка кетет да. Мен ойлойм, ар бир мектепте ата-эне болсо, ошол эле мектептин жанында деңгээлде мындай кружоктор уюштурулса, кайсыга кызыгат? Механикага кызыгабы, же болбосо тигүүчүлүккө кызыгабы? Ошондо ал эң келечектүү, эң максаттуу бекем үй бүлө жаралат деген ой максаттамын. Мектеп окуучулары бул сыяктуу иш-чаралар аймактарда да орун алып, байма-бай уюштурулуп турса дешет. Көпчүлүк учурда баягы адамдар миграцияга кетип, ата-энеси бала мээрим көрбөй калганда ташбордук айланып, бош убактысында мындай көп ойлуу болуп, жеңил ойлуу болуп дегендей мындай көп жаман жолдорго барып калышы мүмкүн да. Ошол себептен ошол нерсени алдын алып, ошолун мындай башынан өткөргөн адамдардын роликтерин көрсөтүп, кылмыш кылган адамдардын мындай өкүнгөндөрүн көрсөтүп, мисалы өтүлгөн чарада, иш-чарада эле ошол жолдорду көрсөтүп турса, мен ойлойм, балким биздин мындай ою жеңил ойлуу адамдар, жеңил ойлуу окуучулар мындай жаман иштерден арылат, же болбосо дагы мындай жакшы жолдорго жолугуп, өздөрүнүн келечегине мындай түз карап, алардын мындай келечегин өзүн оңдогонго, же болбосо өзүнүн келечегин мындай курууга аларда мындай шанс пайда болот да.
Кылмыштуулуктун алдын алуу чараларын биргеликте жүргүзгөн аракеттер облустун бардык аймактарында орун алат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.